Билерман кыз. Уйгур жомогу. Илгери өткөн заманда бир хан жана анын акылсыз уулу болуптур. Хан улгайган сайын ушул акылсыз уулума кантип тактымды таштап кетем деп ойлоно баштайт. Бир күнү акылдуу келин алып берейин, ошондо дурус болор деген чечимге келет. Уулун чакырып, сенден башка тактымды калтырарым жок уулум. Бирок бүгүндөн калбай жолго чык. Мага 10 жашар козу, 20 жашар карышкыр, 30га чыккан түлкү, 40 жаштагы барс, 50 жаштагы ит, 60 жаштагы төө таап кел. Аларды тапмайын кайтпагын, дептир. Акылсыз уулу элдин арасына келип, үнүн бийик чыгарып, кимде 10 жасар козу, 20 жастагы карыскыр, 30 жаста түлкү, 40 жастагы барс, 50 жаста ит, 60 жаста төө бар. Сатып алам, деп жар салат. Уккандын баары хандын акылсыз баласынын бул кылыгына каткырып күлүшөт. 10 жаштагы козу болчу эле. 30 жашта кайдан карышкыр? Жашаган күндө да алардын жашын билүү мүмкүн эмес да. Хандын баласы кыйкырганын койбойт. кимде 10 жасар козу, Жолдо кыйкырып баратып, бир кызга жолугуп калат. Ал, эмне кыйкырып жатасың? деп сурап калат экен. Бала атасынын айтканын, аларды таппаса үйүнө кайта албай турганын айтат. Кыз болсо, Атаң сени сындаптыр да. 10 жашар козу бул бала. Ал козудай так секирип чуркайт. 20 жаштагы карышкыр бул жаш жигит. Анын каалаган нерсеси көп. Эч нерсеге тойбогон ач карышкыр сымал. 30 жаштагы түлкү бул адамдын жетилген курагы. Ал баарын түшүнүп көзү жетип турат. Коо түлкүдөй. 40 жаштагы барс бул 40тагы эркектей. Бул эркектин абдан алтуу күчтүү курагы. 50 жаштагы ит болсо, бул 50 жашка чыгып калган адам. Бул куракка чыкканча чогулткан байлыгын, адамдык сапаттарын күнү түнү коргогон короочу ит сымал. Ал эми 60 жаштагы төө көзүнүн курчтугу кеткен, акырындап баскан адам сымал. Бул куракка келген адам карый түшөт, этияттайт деген экен. Ул үйүнө барып, кыздын айтканындай хандын табышмагын жандырып берет. Атасы болсо, өзүң ойлондуңбу же бирөө жардам бердиби? деп сурайт экен. Мага бир кыз жардам берди, деп чынын айтат. Акылдуу кыз экен. Сен ошонун көңүлүн таап, ага үйлөнүшүң керек деп атасы шарт коёт. Ошентип экөө баш кошушат экен. Акылсыз бала хандын тактысына отуруп, акылдуу аялынын кеңеши менен элди башкарып калган экен.